Айгиз Баймухамедов, Таштабайчы апаке. Мен атамды дүйнөдөгү эң мыкты ата деп билем. Ал бир дагы жынга катуу сүйлөбөгөн, эч кимдин жүрөгүн оорутпаган асыл адам. Кеп биздин сабагыбыз тууралуу болгондо эч качан жардамын аябайт. Жазында атабыз менен токойго барып, коозугарын, бүлдүргөн, кулпун айтердик. Жемиш толгон челектерибиз менен үйгө кайттык. Атам бизге тирүү бугуларды көрсөттү. Апабыздын кайтыш болгонуна 4 жыл болду. 7 бала томсоруп атабыздын колунда калдык. Балдарыңды балдар үйүнө өткөр дагы үйлөн. Гизат, сен мындан ары дагы өмүр сүрүүң керек, деп атама көп адамдар кеңеш беришти. Балдарды жалгыз кантип өстүрмөк элең? Жаныңды кыйнабай балдар үйүнө өткөрүп салчы дегендер да болду. Атабыз болсо алардын сөзүн уккусу да келген жок. Мен тирүү турганда балдарымдын бир тал чачы жерге түшпөйт. Биз аларды балдар үйүндө чоңойсун деп бул жарга алып келген эмеспиз, деп айтканынан кайтпады. Ошентип апасыз күндөр өтүп жатты. Атабыз акыркы күндөрү көп ооруй турган болду. Ооба, бизге билдиргиси келген жок. Бирок чындыкты жашыра албайсың да. Колдору меникине окшоп ичкерип кетти. Дарбазадан ары чыкпаганына да жыл айланды. Ага эмне болуп жатканы бизге эч түшүнүксүз. Апабыздын өлүмүнөн кийин уйкусу качып, элден алыстай баштады. Терезенин түбүндө бирөөнү күтүп жаткандай көп көтөрүп калат. Бир жолу түн ичинде ысыктан уйгунуп кеттим. Туруп атамды карасам, апамдын сүрөтүн кучактап отурган экен. Ал кезде мага атамдын эмнени ойлоп отурганы белгисиз эле. Менин улуу эки агам жана эжем азыр шаарда окуу жайда окуп жатышат. Дагы эки карындашым Алсу менен Алия. Мен жана кичүү эним Зульфира атам менен бирге жашайбыз. Мектепте окуйбуз. Акыркы күндөрү атамдын тамак жасаганга чамасы келбей калды. Андыктан 5-класстагы карындашым Алияга тамак жасоону, камыр жууруп, нан бышырганды үйрөнүүгө туура келди. Ал бышырган токочтор кичинекей, а биз болсо апамдыкындай чоң кылып бышырабызын суранып жаттык. Мен чоңойгондо силерге чоң токочторду жасайман. Азырынча мага ушунча камырды ийилеп жасоо абдан кыйын болуп жатат, деп актанат карындашым. Жазгы көктүм убагы. Кар эба кыйрып кеткен. Алгачкы гүлдөр ачыла баштады. Айлана өзүнчө эле керемет. Атабыз гана үйдөн чыга албайт. Ал күнү бою төшөктө жатат. Уулум, келчи жаныма, деп мени өзүнө чакырды. Макул ата. Мынтип жатып өткөндөрдү эске салдым. Эмнегедир оюм мени жаш кезиме карай жетелейт. Мен силердин апаңарды ушундай бир жакшы күндө кезиктирдим. Андан бери канчалаган суулар акты. Ал кездеги бактылуу учурларды бүгүнкү күн сыяктуу эсиме сактаптырмын. Ошол жазда Гүлнурума алгачкы жолу байчечекей сунган элем. Атам бир аз тынып, артына карай бурулду. Ойлоо карап, жумшак үн менен: балам, талаага барып байчечекей терип келчи. Мен бул көктөмдөгү байчечекейди але көрө элекмин. Сен терип келген гүлдөрдү жаныма коюп, суктана карап жатайын. Мен тез эле келем ата. Башымды ийкеп, үйдөн чуркап чыгып, көз ачып жумганча эң кооз гүлдөрдү терип келдим. Гүлдүн жыпар-жыты бөлмөнү каптады. Үйүбүз жап-жарык болуп, атабыздын да көңүлү бир аз көтөрүлө түштү. Мен атамды кубандыра алганыма сүйүнүп, күнү бою жакшы маанайда жүрдүм. Атам мени жатаардын алдында дагы бир жолу жанына чакырды. Сен эми чоңойдуң балам, баарын түшүнөсүң. Мен мынчалык тез картайып калам деп эч ойлогон эмесмин. Силерди чоңойтуп, окутуп, чокутуп, үйлөндүрүп, той берейин деп кыялдандым. Байкашымча ал максатыма жете турган эмесмин. Анын сөзүнөн мен өзүмдү жаман сезе баштадым. Атам болсо ары карай сөзүн улады. Эч ким алдыда эмне күтүп турганын билбейт. Эгер күтүүсүз ооруканага түшүп кала турган болсом, менсиз тиричилик кылганды үйрөнгүлө. Майда чүйдөгө куруша бербей, ынтымактуу өмүр сүргүлө. Турмушта көп кыйынчылыктар болот, бирок сен бардыгын көтөрө бил. Мен ооруканада болгондо сабактан калчу болбо. Эжелериң менен карындаштарыңа камкор бол. Сен эми эр жигит болдуң, үйгө, чарбага каралаш. Мен сени жаныма жөндөн жөн чакырган жокмун. Мен үчүн кымбат бир нерсе бар. Аны сага берейин дедим. Ошол кезде атам катуу жөтөлө баштады. Мындай жөтөлүү узакка созулчу эле.
Аны менен катар жөтөлгөн сайын жанындагы чакага коңур кызыл суюкту түкүрүп жатты. Андан кийин күчү калбай алсырап, башын жаздыкка жаздап үнсүз жатты. «Мына, азыр сага бирдеме берейин», деп жатты эле кайрадан жөтөлүү башталып калды. «Мейли балам, эртең берейин», деп атам терең дем алды. Башым катуу айланып кетти. Атам ооругандан бери жанында карлашып бирге жаттым. Түндө ага дарысы менен суусун берем. Бирок бүгүн ал адаттагыдай эмес, башкача туюлуп жатты. «Балам, бүгүн өзүм жалгыз жатайын», деди атам. Мен анын жанында жатууну өтүнүп канча сурансам дагы ал көнбөй койду. Биз Алия эжем экөөбүз таң эрте мектепке барабыз. Андыктан эрте турабыз. Кээде мен куулук жасап уйкудан ойгонсом да жылуу төшөктөн тургум келбей жата беремин. Мына Алия тамакты ысытып, чай кайнаганча жатамын. Үйдүн ичи даамдын жытына толгондо гана төшөгүмдө ныргып турамын. Бүгүн да көбүрөөк жаткым келди. Эжем туруп жуунган соң чай да кайнап калды. Идиш аяктардын үнү чыга баштады. Мен болсо дагы эле уктап жаткан түр көрсөттүм. Адатынча атам менен бирге чай ичебиз. Андыктан Алия элден мурун атамды дасторконго чакырды. «Ата, мен сизге чай куюп койдум. Муздап калбасын». «Ата, чай муздап калмай болду», деп эжем атамды чакырса, ал ордунан козголгон жок. Алия атамды көздөй барып: Атаке». Жан айгыз кыйкырыктан мен төшөгүмдөн атып турдум. Алиянын өңү куп-куу болуп кетиптир. Көздөрүндө коркунуч, бир нерсени сезип жаткандай эки колун жаңсай берди. Бул чуудан башкалар да ойгонду. Алия болсо бир сөзүн кайталай берди: «Биздин атабыз өлүп калды. Жардам бергилечи, жардам!» Мени ток ургандай болду. Кандайча кайтыш болду? Бул сөздөрдү менин оюм кабыл алган жок. Тишим тишиме тийбей тетиреп, тынчтануу кыйындай баштады. Бир орунга каккан казыктай туруп калдым. Ыйлай да албадым, сүйлөй да албадым. Балдардын эң кичүүсү 1-класста окуган Зульфира назик үнү менен ыйлап жиберди. Менин кулагыма энесинен эба кайрылган күчүктүн өксүгөндөй бир аянычтуу үнү угулуп жатты. Кичине карындашымдан кийин ал суда ыйлап жиберди. Үйүбүз токтогон жашка, жан сыздаткан күйөткө толуп кетти. Биздин жашыбызды токтото алчу ааламда бир дагы күч жоктой сезилди. Айланабыз капкара, көңүлсүз болуп калды. Атабыздын жанында төртөөбүз көпкө ыйлап отурдук. Балким атабыз бизди аяп туруп кетер деп ойлодук. «Атаке, ойгончу, бизди ыйлатпачы», деп Зульфира анын оң колунан тарткылады. Ал болсо эч козголгон жок. Чындыгында анын көздөрү ачык эле. Ал эми өлгөндөрдүн көздөрү дайым жабык болот. Мүмкүн атабыз биз менен ойноп жаткан чыгар. Биз анын ийининен силкилдеттик. Зульфира тим эле анын чачынан да тарткылап көрдү. Бир кезде атабыздын бир нерсе мыкчып жатканын байкадык. Бул биздин үй бүлөлүк сүрөтүбүз экен. Арабызда апабыз да бар эле. Кайда кетти ошол биздин бир бактылуу күндөрүбүз? Мен өзүмдүн токойго кантип келип калганымды билбеймин. Балким өтө бийик карагайлардын арасынан жан тынчтыгынан издеген чыгармын. Түш жогондо үйгө жөнөдүм. Дарбаза кенен ачылып, айылдагы адамдар жык топтолуп, бардыгынын көздөрү ыйлагандан шишип кеткен. Ары жактан көөр шыбырлар кулагыма жетип жатты. Ай шорду байкуштар. Дагы кийип-кичине экен го. Жылыта турган бир жакын жандар калган жок. Айтпа, атасы менен энеси да жок. Кыздар өксүп ыйлай беришти. Ак шейшекке оролгон атакемди бөлмөнүн ортосуна жаткызышты. Чоңдор бизди сооротуп, тынчтандырууга аракет кылып: «Ооба, жер бетинде эч ким, эч нерсе түбөлүктүү эмес. Силерге оор тийди, бирок Кудай кааласа эрденип кетесиңер. Көп эле мынтип ыйлай берүүгө болбойт. Көз жашыңар атаңардын кабырына кирип, андан кийин сыз жерде жата турган болот». Кечке маал шаардан эки агам менен эжем келди. Бирөөлөр аларга окуу жайы аркылуу кабар берген чыгар. Кайтыш болгон адамды бир түн үйүндө кармоо керек экен. Түндө атамдын бейитинин жанында айылдын сакалдуулары топтолду. Балдарга кайтыш болгон адам менен бир үйдө уктоого болбогондуктан бизди карама-каршы жайгашкан үйгө алып кетүүнү чечишти. Мен коңшу үйгө барууга каршы болдум.
Анткени атамдын өлгөндүгүнө али ишене албай, анын жанында болгум келди. Жакшы, уулу атасынын жанында калса болот, дешип аксакалдар мага макулдугун беришти. Көзүм илинип кетпесин деп коркуп, түнү бою атамдын жанында отурдум. Күтүүсүз жерден ал терең дем алды. Атам тирүү, карагыла, ал дем алды, атам өлгөн жок, деп кыйкырып ордуман атып турдум. Барып бетине сыладым. Мен мурда бир окуяны уккан элем. Бирөөнү кайтыш болду деп атышса, анын жүрөгү бир аз убакытка гана токтоптур. Ал адам өзүнө келип ордунан турганда баары таң калган экен. Мүмкүн биздин атабыз да өлбөгөн чыгар. Чоңдор чойчулай башташты. Бала чарчады, уктап салсын, деди бирөөсү. Эртең менен коңшунун үйүнөн ойгондум. Айылда баардык атамды агай дешчү. Негизи өзүнүн улуу эр адамды ушинтип аташат. Айылдын аксакалдары да иним дебей агай дешет. Анын себеби бар эле. Атам техниканын тилин жакшы билет. Бир күндүн ичинде трактордун бир бөлүгүн калтырбай чачып таштап, эртеси кайра чогултуп коет. Өзүнө өтүнүч менен кайрылган адамдан эч качан аянып көргөн эмес. Техниканын бузулуш себептерин так даана билип, жумалап туруп калган тракторлорду бир күндө калыпка келтирип оңдоп салчу. Бир жолу атамды колхоздун башкы механиги кылып дайындашат. Жумушуна ак кийим кийип чыккан экен. Караса, жаш механик өзүнүн тракторун оңдоп жатса керек. Атам ага керектүү бөлүктү кандай туура чечип, кайра жайгаштырып бекитүүнү көрсөтүптүр. Түштөн кийин келип, ал адамды караса, ал дагы деле оңдоп бүтө албай отурган болот. Атам чыдап тура албай өзү киришип, калыбына келтирип коет. Жумуштан бардык жери карамай болуп келген экен. Эртеси күнү колхоздун төрагасына барып, мага тракторумду кайтарып бергилечи, башкаларга үйрөткөнчө өзүм жумуш иштегеним артык, деген экен. Мына ушундай карапайым жана элпектиги үчүн айылдаштары аны агай деп калышкан. Атамды үйдөн чыгарды. Жаназага келген көчө толо элди көрүп, атамды кайра үйгө кайтпастыгы акылыма жеткендей болду. Биз эми анын үнүн уга албайбыз. Уйкудан турчу, кез келди балам, деп мени эми эч ким ойготпойт. Классташтарымдын арасында атам алып берген жаңы кийимдерим менен да мактана албайм эми. Ким бизди токойго жемиш терүүгө алып барат. Сөөктү сыртка алып чыга баштаганда Зульфира ички үнү менен: атамды алып кетпегилечи, аны үйгө калтыргылачы, деп чырылдап ыйлады. Алия да жашын токтото албай: менин жашагым келбейт, атасыз эми кандай күн көрөбүз, деди. Ал бизди таштап кетпейм, силер чоңойгуча жүрөм деди эле го, деп алсууда ыйлады. Бейит башында молдо Куран окуп, дуа багыштады. Андан соң маркумду терең казылган чуңкурга алып келди. Атаңарды акыркы ирет бир көрүп алууга, деп молдо бизди чакырды. Ар дайым ушундай мээримдүү, ынтымактуу болгула. Тирүүлөргө тиричиликти улантуу керек, көп ыйлаганга болбойт. Антпесе атаңардын да жаны кыйналат, деп бизди сооротуп жатты. Мен акыркы ирет атамдын кабырын карадым. Акыркы жолу. Анын жансыз денесин казылган көргө акырындап түшүрдү. Ата ким? Деп мен эмес, жүрөгүм бирге жуунуп кетип бара жаткандай зар какшадым. Бизге 3 топурак алып, кабырга таштообузду буйруду. Атамды топуракка көмбөгүлөчү. Зульфира жигиттерге жүгүрүп барып, күрөктөрүн тартып алмакчы болуп жүрөт. Өтүнөм, керек эмес. Кеткиле, силер жаман адамсыңар. Апабызды да силер көмүп таштагансыңар. Мен билемин, бул жактан эч ким кайтып келбейт. Ал кичинекей колдору менен жигиттердин күрөктөрүн тартып алгысы келип жүрөт. Анын кабыр башынан алып кетейин деп бирөөлөр аракет кылса, Зульфира колунан чыгып кетип, аз жерден чуңкурга түшүп кете жаздады. Чоңдор аны араң дегенде кармап калышты. Атамдын кабыры бат эле үймөк топуракка айланды. Аны жыгачтар менен курчап койду. Бул адам тирүү кезинде кандай адам эле? Деп молдо салт боюнча жыйылгандардан сурады. Жакшы, деп баардыгы бирдей жооп беришти. Агай кайрымдуу, ыкластуу адам болгон. Жанын жанатта болсун, топурагы торко болсун, бейиштен орун алсын. Эми кадырлуу калкым,
Үйүңүздөргө кайтыңыздар. Бейит башында көпкө турганга болбойт, деп молдо сөзүн корутундулады. Жетөөбүздү мүрзөдөн алып кетүү кыйын болду. Биз ал жерде айлана туруп, ыйлап сыктап күйүткө түштүк. Кичинекей Зульфиранын күйүтүн көрүү баарыбызга оор болду. Бул жерде атабызды кандай таштап кетебиз, деп өкүрдү ал. Ага, бул жерде коркунучтуу, ким ага дарысын берет? Мен аны бул жерге таштабаймын. Кана аны үйгө алып кетелик, биз атасыз кантип өмүр сүрөбүз? Биз кабыр башында көпкө турдук. Мен жаңы үйүлгөн топуракты жада калып кучактап, болгон үнүм менен: "Атакебай, мен сени өтө жакшы көрөм. Элимде сенден артык ардактуу жан жок", деп зар какшагым келди. Бирок ал менин кеч айтылган жүрөк сөзүмдү баары бир укпайт. Мурун тиричилиги кайнап жаткан биздин үйүбүз бирөөнөн бошоп, тынч болуп калды. Сыналгы да, шкафтагы кооз идиштер да көңүлсүз абалды өзгөртө алган жок. Мен атама терип келген бай чечекейлер да куурап калды. Атамды жерге берген соң, аны үйдө эскерүү үчүн адамдар келишти. Аялдар дасторкон жайып, бардыгын эскерүү үчүн чакырышты. Эми дасторконго отуралы деп жатканда, үйгө бир милиционер менен 2 бейтааныш аял кирип келди. Милиционер улуу эжемди өзүнө чакырып алып, кулагына бирдемелерди шыбырап жатты. Ага эмне айтканын билбеймин, бирок эжемдин бети кубарып кетти. Үйгө кайткым келет. Мурун биздин үйгө эч качан милиционер келген эмес. Андыктан биз аны көргөндө дароо чочуп кеттик. Бул 2 бейтааныш аял кимдер? Баарыбыз алардын эмне айтарын тынчсыздана күттүк. Милиционердин сөзүнөн кийин эжем эмне кыларын билбей туруп калды да, каршы экендигин билдирип башын чайкады. Аңгыча конок бөлмөдө жүргөн кошунабыз Гүлнар эже маселени түшүнө коюп ортого түштү. Бул эмне деген шундук? Уялбайсыңарбы? Балдар жаңы гана атасын жерге берип келди. А силер мындай маселе менен келип жатасыңар. Азыр андай учур эмес. Койгула айланайындар. Кана, урушпайлык, деп милиционер бардыгына баса айтты. Биз өзүбүздүн ишти аткарып жатабыз. Улуу эжелери, кичинелердин буюмдарын чогултууга жардам берсеңиздер. Мына жаңылык, деп коңшубуз өз сөзүн сүйлөдү. Кайда алып барасыңар? Алар өздөрүнүн үйүндө эмеспи? Эч ким сиздерден жашоого жер сурап турган жок. Шаардан келген аялдардын бирөөсү талашты басуу үчүн жагдайды түшүндүрүп берүүгө аракет кылды. Мен балдар үйүнүн өкүлүмүн. Ата-энесиз калган балдар мамлекеттин карамагына өтөт. Андыктан бул балдардын мындан аркы тагдыры биздин колубузда. Оба, убакытты текке кетирбейлик, деп милиционер көзүн биздин жүзүбүздөн жүгүртүп өттү. Кана, кийимдериңерди жыйнагыла. Бул сөздөрдү укканда денемден ток жүгүрүп өткөндөй болду. Биздин үйүбүздөн алып кетмекчи. Алиянын чарасыз түрүнө карадым. Кичүүлөрүбүз да көз жашын араң тыйып турат. Ошол кезде биздин аялдаштарыбыз коргоого киришип, эч кандай уятыңар жок экен. Балдар ансыз да кайгы тартып отурганда. Бул маселени кийинчерээк да чечүүгө болот. Балдардын жайын булар кайдан билсин, деп жатышты. Эң улуу эжебиз акыры өз пикирин айтты. Мен инилерим менен сиңдилеримди эч кимге бербеймин. Эгер керек болсо окуумду таштаймын да, бир туугандарымды өзүм караймын. Маселе мындай чечилбейт сиңдим, деп бейтааныш аял ишенимдүү түрдө. Биринчиден, али жашсың. Экинчиден, сен туруктуу жумуш менен жеткиликтүү акча табышың керек болот. Ал эми сен сүйүктүм, турмушка да чыга элексиң. Мамлекет бойго жете элек 4 баланы жалгыз өзүңө бере албайт. Бул мүмкүн эмес. Андыктан убакытты созо бербей балдардын кийимдерин камдаңыздар. Биз эч жака барбайбыз, деп Алия ордунан ыргып турду. Биз өз үйүбүздөн эч жака кетпейбиз, деп мен да аны коштодум. Силер бизден коркпогула. Милиционер жылмая басып келип, колумдан кысып. Кана, 1 саатка гана шаарга барып келели. Ал жерден дарыгерлер силерди карап текшерет.
Андан соң силерди кайра үйүңөргө алып келип таштайбыз. Эжелериңер менен бирге жашай бересиңер деди. Мына форма кийген байке кандай гана мээримдүү. Тигил аял сыяктуу эмес. Тиги болбойт, бул болбойт дебейт. Бирок бүгүн эскерүү күнү. Дасторкон да даяр турат. Балдарды текшерүүгө эртең алып баргыла деп Гүлнур эже убакытты созууга аракет кылды. Жок, бүгүн алып барабыз деп милиционер кесе айтты. Балдар оор кайгыны баштарынан кечирди. Аларга психологиялык жардам керек. Аларды кароосуз калтырууга болбойт. Балакай, сен шаарга бардың беле? Деп ал мени башымдан сылады. Милиционер мага ушунчалык мээримдүү, сүйкүмдүү көрүндү. Ага эжелерим бизди жибергилери келбесе да, шаардан келгендер бизди алдап соолап көндүрдү окшойт. Бизди 1 сааттан кийин кайра алып келип таштайбыз дейт. Каршылыктын кереги барбы? Бизди машинага отургузуп, кийимдерибизди салды да, андан соң шаарга жөнөдүк. Мен туулуп өскөн үйүмдү карап, көзүмдү машинанын терезесинен ала албадым. Бизди 4 кабаттуу балдар ооруканасына алып келди. Жаныбыздагы эжелер документтерди толтуруп бүткөнчө далисте отурдук. Милиционер биздин жаныбызда бир карыш да жылган жок. Мына акыры кабинеттен ак халат кийген мээримдүү эже чыкты. Карагылачы, кандай гана сүйкүмдүү балдар. Коркпогула, бул жерде силерге эч ким тийбейт. Төртөөңөр бир палатада болосуңар. Эртең менен силерге даамдуу ботко, түштө котлет берет. Күн сайын жатаар алдында айран ичесиңер. Мен милиционерге карап, бул кандайча? Бизге 1 саатка гана дебедиң беле? Бул дарыгер кайдагы бир таңкы түшкү тамактарды айтып жатат, дегиче алдагандарын билип, Алия да ачуулана баштады. Бул жерде калбайбыз. Силер бизди кайрадан үйгө алып барып таштайбыз дегенсиңер. Ооба, бизге силердин ботколоруңар менен айрандарыңардын кереги жок, деп мен да кошулдум. Үйгө кетким келип жатат, жибергилечи бизди, деп Зульфира да кыңкылдай баштады. Ата, кайдасың сен? Бизди бул жерден алып кет, өтүнөмүн, тынчтаныңыздар. Дарыгер өзүнүн көп сүйлөп койгонун сезип, силерди чындыгында карап текшерүү керек. Эгер силердин ден соолугуңар жакшы болсо, эртең үйүңөргө жиберебиз. Кана 4-кабатка чыгалы, мен силердин палатаңарды көргөзөйүн. Эч кандай палатага барбайбыз. Бизди үйүбүзгө алып барып таштагыла. Болду, токтоткула ачууңарды, деп милиционер ачууланды. Мен силер менен ызылдаша турган жаш бала эмесмин. Сиз өзүңүз 1 саатка гана барабыз дедиңиз эле го? Үйдө жакындарыбыз калатыр болот. Байкеси, бизди үйүбүзгө алып баргылачы, деп биздин улуубуз катары Алия аларды көндүрүүгө аракет кылып жатты. Болду, менин башымды оорутпагыла. Ансыз да силер үчүн көп убактымды текке кетирдим. Милиционер кааруу менен Алия экөөбүздү колубуздан катуу кысып алды да лифт менен жогору карай алып кетти. Алсуу менен Зульфия үнсүз жашка боолугуп биздин артыбыздан келе жатты. Төртөөбүздү бир палатага киргизип, сыртыбыздан бекитип салды. Буга чейин үйдөн башка жерде уктап көрбөгөн жаным, түнү бою уктай албай чыктым. Таң эрте Алия да ойгонду. Палатада аябай тар экен, дарылардын жыты да иринжитип чыкты. Эже, кандай уктадың? Деп сурадым мен. Ой, бул жерде бир да күн калгым келбейт. Түнү бою жаман түштөрдү көрүп чыктым. Шундуктуу бир шайтандар таманымды кытылагандай болду. Мен дагы жакшы уктай албадым. Булар бизди бүгүн үйүбүзгө жибереби? Билбейм, айтты го, бул жерде балдар көпкө жашабайт деп. Алия терең өшкүрдү. Жок, мен качып кетемин. Менин да үйгө кетким келип жатат, бирок айылга чейин өтө алыс. Билетке да акчабыз жок. Ооба, акчасыз эч кайда кете албайбыз. Анын үстүнө биз төртөөбүз. Үйгө кандай кайткыбыз келип жатканын билишсе гана. Өзүмдүн төшөк ордумду, бакчамды, чуркап ойногон көчөмдү абдан сагындым. Чиркин, куш болгонум да. Жомоктогудай канатымды кагып, туулган айылыма учуп барар элем. Эжелерим менен карындаштарым да өзүм менен бирге алып алмакмын. Аттиң, атабыз болгондо, бизге мындай күндү көргөзбөйт эле. Атам менен болгон акыркы маегим эсиме түштү. Токто. Ал ошол кезде мага эмне деди? Менде өзүм үчүн кымбат бир нерсе бар.
Аны сага бергим келет. Ильяс, эмне тууралуу ойлонуп кеттиң? Деген эжемдин суроосу ошол атам менен болгон акыркы мүнөттөргө жетеледи. Эже, билесизби? Атам өмүрүнүн аягында мага бир нерсе бергиси келген эле. Эмне бергиси келди? Билбеймин. Ал өзүнө өтө кымбат нерсе экенин айткан болчу. Кайда анысы? Атам кечте мени өзүнө чакырып алып, эми сүйлөй баштаганда оорусу козголуп, абалы оорлоп кетти. Ал эртең менен сөзүн улантарын айткан. Атам таңерте кайтыш болду деген сөз айткым келбейт. Ансыз да атамды эске алуу кыйын болуп турат. Дал ошол учурда палатанын эшиги ачылды. Тазалыкчы эже палатаны жыйнап тазалоого келген экен. Ал эже көздөн эртең менен эрте ойгонуп алып, сүйлөшүп отурганыбызды көрүп таң калды. Эмнеге уктабай отурасыңар балдар? Деп суроо карады. Үйдө болсо катуу уктайт элек, бул жерде коркунучтуу, деп Алия акырын кубуранды. Мээримдүү жүз менен жумшак үн мага дайыма ишеним уялатып сөзгө тартат. Дарыгер болуп эмгектенүү өтө кыйынбы? Билбейм оğlum, мен дарыгер эмесмин да. Кандайча? Сиздин ак халатыңыз бар экен го. Бул жерде бардыгы ак халат кийип жүрөт. Мен жөн гана тазалыкчымын. Палаталарды жыйнаштырып пол жуймун. Эже, бизди качан бошотушат? Деп Алия сурай койду. Ах, балдарым, силер эмге таянгыңар келет? Чамасы силердин тагдырыңар ушундай оор болсо керек, деп оор үшкүрүнүп пол жуй баштады. Силерге эми дайыма чогуу жүрүүгө туура келет. Балдар үйүндө да бири-бириңерди коргоп жүргүлө. Балдар үйү деген сөздү угуп жаным чыгып кетти. Мурун чоңдордон балдар үйү тууралуу укканым бар. Ата-энем ооруп калганда, алар өлүп калса, бизди балдар үйүнө алып кетеби деп тынчсызданат элем. А бүгүн тазалыкчы эже ошондой кепти сүйлөп жатат. Эмне? Кайдагы балдар үйү? Алиянын түрү бузулуп кетти. Анын муудегичи ыйлай жаздады. Мен өзүмдү ушундай дармансыз, айласыз сездим. Ошондо мындан ары кайда жашаарымды, ким менен аралаша турганымды өзүм чече албаймынбы? Жогорудан бирөө сенин эркиңди, каалооңду башкарып турат го. Тазалыкчы эч нерсе болбогондой. Мен силерди кайсы балдар үйүндө болорун билбеймин. Дарыгерден сурадым. Силерди текшерип бүткөн соң балдар үйүнө алып кетет экен. Эжем ордунан тура калып, ачуусунан жарыла жаздап, тазалыкчынын колун кармай ыйлап жиберди. Эже, чын айтасызбы? Биздин балдар үйүнө баргыбыз келбейт. Аларга айтыңызчы, бизди үйгө жиберсинчи, эже. Алиянын жаш толгон көздөрү тазалыкчыга жалына жана үмүттөнө карады. Мен да чыдап тура албадым. Өзүнүн сөзү бизди кандай кайгыртканын көргөн тазалыкчы эже да шыпшынып алды. Анын бетиндеги буручтар да көбөйүп кеткен сыяктуу. Ал бизге жардамдашчу амал таппагандыктан жубатуучу сөз да айта алган жок. Акыры көзүнүн жашын сүртүп биздин палатадан биротогу чыгып кете берди. Алия экөөбүз өз төшөктөрүбүздө отуруп көп ыйладык. Мурун мындай убакта бизди атабыз тынчтандырчу, башыбыздан сылачу. Ал эми канча бакырып ыйласаң да, эч кимдин сени менен иши жок. Бул ачуу чындыкты моюнга алуунун өзү да оор болду. Көз жаш менен кайгыны жеңе албайсың. Бул жерден тезирээк кетип, боштондукка чыгуу керек экени анык. Капыстан мага бул жерден качуу керек деген ой келди. Эже, бүгүн айылыбызга качып кетели. Токойго качабыз. Бизди ал жерден эч ким таба албайт. Үйдөгүлөр бизди таппай жүргөн чыгар. Атам мага бергиси келген буюмду издеп таап алабыз. Кутулардын биринде жаткан чыгар. Билбейм, жол да жакын эмес. Эң башкысы автобекетке жетсек болду. Ары карай жолду билем. Эртерээк чыксак кечке чейин жетебиз. Ильяс, бизди көчөгө ким чыгарат? Эжемдин дирилдеген даушы жүрөгүнүн ооруп турганынын белгиси эле. Мына күн тартиби деп, эшиктин ич жагында илинип турган кагазды көргөздүм. Саат 11 менен 12-нин ортосунда короодо жүрүүгө болот. Короого чыгабыз деп чыгып, качып кетебиз. Биздин табышыбыздан кичинекей Зульфира ойгонуп кетти.
Ал көзүн ачпастан ыйлай баштады. Эже, үйгө кайталычы, бул жер абдан коркунучтуу. Алия аны сооротууга киришти. Ыйлаба, кичинекейим, ыйлаба. Бүгүн үйгө кетебиз, бирок сен ыйлабагың, макулбу? Макул, ыйлабаймын, бирок үйгө тезирээк кетели. Биз күндүз саат 11 чамасында кача турган болдук. Биринчи короого алса экөөбүз чыгабыз. Кийинчерээк Алия менен Зульфира чыгып, биздин жаныбызга келет. Бизди башкалар шекшип калбашы үчүн жеңил кийим менен гана чыкмай болдук. Бардык кийим-кечек буюмдарыбыз палатада калат. Эң башкысы качып кетүү. Төртөөбүздөн көчөгө чыккан соң баарыбыз бир жакка качабыз. Ооруканадан алыс эмес кеткен соң автобекетке кандай жетүүнү ойлонобуз. Кеч киргенче үйгө жетүүнү пландадык. Бардыгы биз ойлогондой болду. Ооруканадан чыгаарыбыз менен бийик үйлөргө багыт алып, көчөдөгү адамдардын арасына кирип кеттик. Эми бизди таап көрсүн, адамдардан автобекетке кандай баруу керектигин сурап алдык. Ал шаардын четинде болуп чыкты. Мен мурун бул жерде болгонмун. Кайда баруу керектигин жакшы билемин. Кыштакка чейин 30 чакырымдай. Бир нече тоодон айланып өтүү керек. Автобекеттен машина токтотуп көрдүк. Төртөөбүзгө кайтуу кыйын болуп кетти. Бирде орун болбосо, бирде машина токтобойт. Жөө кетүүгө бел байладык. Күн ачык, көңүлдөнө түштүк. Жаныбыздан машиналар чаңдатып өтүп жатты. А биз таттуу кыялдарыбыз менен туулган айылыбызга кетип бара жаттык. Канчалык көп жүргөнүбүз эсимде жок. Күн акырындап батып жатты. Баягыдай эмес, басуу да көңүлсүз боло баштады. Жолдун четинде бир аз тыналык дедик. Мотордун дабышынан жалт бурулуп карасам, милициянын машинасы келе жатыптыр. Корккондон жүрөгүм оозума келди. Мүмкүн бизди издеп жүргөн чыгар. Алыстан байкаганым жакшы болду. Карындашымдын колунан кармап алдым да жол жээгиндеги бактарга жашындык. Ох, бизди байкабай өтүп кетти. Жол менен жүрүү кооптуу, кармап алышат дедим мен. Ильяс, мен да ошондой ойлойм, деди Алия. Жакшы болду, жашынууга үлгүрдүк. Кармап алышса, бизди дароо балдар үйүнө алып барат. Азыр эми Токой аркылуу жүрөбүз. Басуу чынында кыйын болду. Бирде бутактарга чалынасың, бирде ийнелүү бутакка денеңди сайдырып аласың. Жолго чыгууга болбойт, чыдоо керек. Алдыдагы тоодон өтүп алсак, ары карай жеңил. Эже, мен чарчадым, деп Зульфира кыңкыстап келатты. Аны башында мен көтөрдүм, андан кийин Алия ийнине көтөрүп алды. Тогу мындай жүк менен чыгуу бизге абдан кыйын. Карындашым канча ыйлактаса да биздин анын көтөрүүгө дарманыбыз жок. Ай деген Алсунун дабышы Токойду жаңыртты. Ары карай баса албаймын, бутум ооруп жатат. Биз баарыбыз башкаларды шектендирбеш үчүн жеңил кийингенбиз. Алсу жука кездемеден жасалган тапичкени кийип чыккан. Ал тапичкеси жыртылып жарабай калды. Бирок ал бизге билдирбеске аракет кылып чыдап келатыптыр. Анын бутун карап чоочуп кеттик. Таманы сыйрылган, кээ жерлери канап кеткен. Алия көйнөгүнүн бир жагынан айырып жиберип, Алсунун таманын чүпөрөк менен таңып койду. Басуу кыйындай берди. Карындашым болсо: Атакебай, кайдасың сен? Мен катуу чарчадым. Алып кетчи бизди, деп зарлады. Атам экөөбүзгө Токой абдан жакчу. Бүгүн жылаңач бактардын шу деген үндөрүнөн ан сайын коркуп жаттык. Кар, деп бир карга бактан бакка учуп биздин артыбыздан калбай койду. Улуу адамдар бул жакшы белги эмес дешчү эле. Карганын какылдаганы биздин үрөйдү учурду. Апа, мен коркуп жатам, деп дене бою калтыраган Зульфира ыйлап жатты. Ал менин көзүмдүн тумшугу менен оюп алып: башка жакка алып кетмекчи, коркомун, атаке куткар бизди. Биз колубуздан келишинче аны сооротуп жаттык. Тоонун чукусуна чыкканыбызда аба ырайы бузула баштады. Бир заматта капкара булуттар пайда болуп, айлана караңгылап кетти. Муздак шамал уруп, катуу нөшөр башталды. Ызгар бирде бет маңдайыбыздан, бирде артыбыздан согуп жатты. Күн күркүрөгөнү бут алдыбызда жер дагы козголгондой сезиле баштады. Нөшөр төгүп, ызгар ойногон кезде биз үйдө төшөктө чүмкөнүп жатчу элек. А мындай учурда эч кайда жашына да албайсың. Биз Гүлшал буусу болдук. Жылуулук издеп энесине жабышкан күчүктөрчү бири-бирибизге жабыша калып жылынууга аракет кылдык. Эринде бирибиз көгөрүп, тишибиз тишибизге тийбей калчылдай бердик.
Алия, Алсу, мен чыдоого аракет кылабыз. А кичинекей Зульфира көп ыйлагандыктан үнү чыкпай калды. Баарынан коркунучтуусу ызгаар эле. Бизден 100 метр алыс жердеги карагайды ызгаар курс эттирип кулатты. Азыр биздин жаныбыздагы бакты да шамал кулатат, деп Алия тынчсыздана баштады. Коркконубуздан жолго жүгүрүп чыктык. Багыбызга жараша бир машина бизди көрүп токтой калды. Унаанын ичинде айдоочудан башка бир жолоочусу бар экен. Төртөөбүздүн арткы орундукка отурдук. Биздин бул абалыбызды көргөн соң алар бизге суроо да беришкен жок. Жөн гана кайда барарыбызды сурап, үйдүн алдына чейин жеткирди да, эми токойдо жалгыз жүрбөгүлө деди. Айылга жамгыр жаабаптыр. Үйүбүздү көргөндө көзүбүздөн жаш чыгып кетти. Биз үчүн үйүбүздөн артык, үйүбүздүн кымбат жайы жок эле. Тек гана ата-апабыздын караанына бизди алыстатпаса экен. Үйдүн эшиги кулплануу экен. Демек эжебиз менен агаларыбыз окууга кеткен. Эшикти ача албаган соң бизди кыйын күндө коргоого аракет кылган Гүлнур эженин үйүнө бардык. Ой балдар, келдиңерби? Мен эми эмне кыларымды билбей отурганмын, деп жылуу кабыл алды. Кана жамынгыла, оронгула, шорпо дайын, азыр тамактандырамын. Күнү бою наар тартпагандыктан нан менен шорпо бизге хандын тамагындай эле болду. Биздикилер кайда экенин билбейсизби? Бүгүн таң эрте шаарга кетишти. Окуу жылынын аягы, экзамен тапшырышат. Алар келгенче силерге мен баш көз болуп турам. Кудайга шүгүр, азык-түлүк бардыгыбызга жетет. Биз жылынып, тамактанып алган соң үйүбүзгө кетүүгө даярдандык. Гүлнур эже кулпуну ачты да ыйлап жиберди. Үйдүн да жаны болот деп бекеринен айтылбаган окшойт. Биздин үйдү тоңдуруп койгондой. Дуалдар да, меш да, төшөктөр да кайгырып тургандай. Ошондо аларга биздин күлкүбүз, шуу салып ойногонубуз жетпей турабы? Биздин ойногубуз да, күлгүбүз да келбейт. Үйүбүздүн ичи эле эмес, жан дүйнөбүз да каңгырап бош болуп турду. Ортодогу тынчтыкта Зульфира бүздү. Апаке, атаке, биз келдик, деди ал төрдө илинип турган сүрөткө тегилип. Биз кайрала карап. Апам менен атамды кайтарып алалычы, бизди алар сагынды го. Эртең кайтарып алып келебиз, ошондойбу? Деди. Ар кимибиз өз ордубузга жайгаштык. Эртең менен эрте талаага кетип калабыз. Ал жактан бизди эч ким таба албайт. Издеп келгендер кайда экенибизди билишпейт. Ата-энебизди абдан сагындык. Алардын бейитине барабыз. Таң тезирээк эле атса экен. Эртеңки күндү таттуу кыялданып жатып терең уктап кетиптирмин. Таң эрте атам иштери менен шаарга бармакчы болду. Али эрте го ата. Бир аз кечирээк чыксаңыз да болот го, деп аны токтоткубуз келди. Бирок атам айтканынан кайтпады. Өзүңөрдү жакшы карагыла, кандай болсо да кайгырбагыла. Мени уятка калтырбасаңар болду. Уялгандай болбоюн, деди да баарыбыздын башыбыздан сылап чыгып кетти. Кичине карындашым уктап жаткан. Антпесе атабызды жибергеси келбей ыйлар эле. Ойгонуп кетсе атам кетпей калат беле. Тыкылдаган үн уйкумду бузду. Ооба, терезени бирөө кагып жатат окшойт. Уйку соонун ортосунда атам бирдемесин унутуп кетип кайра кайрылган го, деп коем. Кайра тыкылдатып жатты. Мен эмне деп жатам, тезирээк эшикти ачуум керек, деген ой менен турдум. Чын эле терезени бирөө кагып турган экен. Уйкулуу көзүм менен атамдын тирүү эмес экенин да унутуп коюптурмун. Терезеге жүгүрүп барып, илгичин ачып жибердим. Биздин короодон жүргөн милиционерди көрүп, дароо артка жүгүрдүм. Ал менин көздөрүмдү көз албай караганынан коркуп, бүткүл денем калчылдап кетти. Бүттү, биз кармалдык. Ачкыла тезирээк. Бул сөздөрдөн жүрөгүм лакылдап катуу сого баштады. Мен дароо Алияны ойготтум. Тез арада мештин артына жашындык. Бир эжем менен карындашым ары жакта уктап жатышат. Эй бала, мен сени көрдүм, эшикти ач, милицияга каршылык көрсөтүүгө болбойт. А биз козголбой коркуп отура бердик. Бир нерсе кылып чыдап, эшикти ачпаш керек. Алар кеткенде токойго качып кетебиз да үйгө түн ичинде гана кайтып келебиз. Чоңдорубуз дем алышта үйгө кайтып келишкенче ушинтип жашап турабыз. Милиционерди жакындатпоо керек. Бизди камап салат. Биз аны жакшы билебиз.
Коркпогула, эшикти ачкыла. Бизге шаарда окуган улуу эжелериңер телефон чалды. Ал силерге өзүнө алып келүүбүздү суранды. Силерди катуу сагыныптыр. Мына силердин эжеңерге алып баруу үчүн келдик. Алия сүйүнүп кетти. Бизди бир туугандарыбыз менен кездештирчү убакыт келди. Бардыгыбыз бирге болсок ушундай жакшы эмеспи? Милиционер чындыгын айтып турса, кандай жакшы болор эле. Кана ачкылачы эшикти. Сага жакшылык жасайын деп турган кишини кандай күттүрүп тура бересиң? Ал бизге эжебизди сагынып көргүсү келип турганын айтты эле го. Эжебиздин өзү айтпаса, ал муну кайдан билет? Чамасы бул милиционер өткөндөгүдөй алдабай чын айтып атат окшойт. Терезени тыкылдатып тура берди. Азыр агатай, мен ачамын. Сүйүнгөнүмдөн чурка барып, эшиктин илгичин ачып жибердим.